Жия бизнес ассоциациясынын ишкерлери жана Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулуп жаткан апаатка такаат долбоорунун алкагында учурда коронавирус менен түздөн-түз күрөшүп жаткан дарыгерлерди колдоо максатында өлкө аймагында 1000 комплект атайын вирустан коргоочу формалары медицина кызматкерлерине тапшырылды. Аталган долбоордун алкагында Жия бизнес ассоциациясынын Баткен облусундагы ишкерлери тарабынан да Баткен облустук санэпид көзөмөл борборунун жана Баткен райондук ветеринардык кызматынын дарыгерлерине жана ошондой эле Баткен райондук мамлекеттик администрациясына атайын коргонуучу кийимдер тапшырылды. Бул бүт стандарттарга жооп берген, сертификатка ээ болгон атайын формалар жалпы биздин жергиликтүү ишкерлерден Кыргызстан боюнча 2 миллионго жакын акча чогулуп, ошо негизинде алып келинди. Анан бул 1000 уштукту 1000 дананын ар бир регионго бөлүп берилди. Негизи форма жагынан алгачкы жол болду, бирок буга чейин биз жана кайрымдагы ишкерлер менен чогуу аткардык, жанагы жардам баштыктары деп. Алда Кыргызстан боюнча 875 үй бүлөгө жардамдар берилди. Ишкерлер тарабынан берилген формалар Кытайда өндүрүлүп, жогорку сапаттуу эл аралык стандарттарга жооп берет жана сертификатка ээ. Жалпысынан тапшырылган коргонуучу кийимдин топтомунда медициналык бет кап, атайын көз айнек, костюм, бахила жана кол каптар бар. Рай администрациянын немеси менен аракети менен мурун бизге 50 форма, многоразовый 50 форма алып бердиле. Азыркыда мына Жия компаниясы жана ишкерлердин ассоциациясынын уюму бизге дагы азыр мына жерде 20 форма, одноразовый форма биздин иштеген сотрудниктерди защитный форма, средства индивидуальной защиты берип атат. Биздин кызматкерлерге азыр бүгүнкү күндө эч кандай муктаждыктары жок, жакшы ишти колго алуудабыз. Бизде ушул Баткен району шаар биригип 4 учур катталды эле. 4 учуруна тең катуу активдүү иштешип, эч кандай кемчиликтер болгон жок. Азыркы күндө область катары Кадамжай районунда дагы учурлар катталып атат. Азыр биздин 2 сотруднигибиз ошол жакта эмгектенип атат. Медицина кызматкерлери бүгүн эң жоопкерчиликтүү милдетти аркалап жатышат. Алардын эмгеги мамлекеттин да, коомчулуктун да көңүл борборунда. Бүгүнкү күндө коргонуучу кийим-кечелер жана медициналык аппараттар менен камсыздоо аракеттери көрүлүп жатат. Мындан сырткары район жетекчилиги тарабынан эл аралык уюмдарга, коомдук фонддорго, жеке демөөрчүлөргө кайрылуу жолдонуп, медицина тармагына зарыл болгон каражаттарды алып берүү аракети көрүлүүдө. Райондун аймагында биз өзүбүзгө тармакташ болгон жана андан сырткары бейөкмөт уюмдарына бир канча ирет кайрылууларды жөнөтүп, ошол мүмкүнчүлүккө жараша колдоо көрсөлөрүн өтүнмөлөрдү аким жөнөткөн. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бир канча жерлерден колдоолор келди. Башкача айтканда, мынакей Кызыл Ай коомунун облустагы филиалы Канат Чегетовдун, бүгүн болсо бизнес Жия ассоциациясынын жетекчиси Мурат Эрназаровичтен ага чейин дагы мынакей облустун аймагындагы башка бейөкмөт уюмдардыкы жеке ишкерлер тарабынан бүт ошол өтүнмөлөргө ылайык Агахан коомдук фондунун Ош облусундагы филиалынан жардамдарды ушундай өтүнмөлөр жөнөткөнбүз. Анын негизинде келген өтүнмөгө ылайык бүгүнкү күндө бардык ушул кызмат тейлөө кызматтарында атайын кийимдердин тартыштыгы жок болуп эсептелинди. Анткени жаңа дегенде бул тартыш болчубуз, муктаждыктар бар болчу. Бүгүнкү күндө ошондой кайрылуулардын негизинде, комкордуктардын негизинде муктаждыктар жоюлуп, бүгүн стабилдүү түрдө жүргүзүлүп атат. Ошондуктан мындай жардамдар, мындай камкордуктар дагы улана берет деп айткым келет. Кимдер жардам колун сунган болсо, бардыгына Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчисинин атынан, жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Апаатка такаат долбоору өлкөбүздө коронавирус илдети коркунучу пайда болгондон баштап эле Жия бизнес ассоциациясынын ишкерлери жана Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан жүргүзүлүп келүүдө. Долбоор өлкөнүн бардык аймактарында аталган уюмдун өкүлчүлүктөрү тарабынан уюштурулуп, буга чейин өлкө боюнча 875 улгайган жана муктаж мекендештерге тамак-аш, вирустан коргонуу үчүн антисептикалык каражаттар берилген. Ошондой эле коронавирус менен күрөшүп келген медицина кызматкерлерине жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине тамак-аш таркатылган.
Кундуз Жоробекова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Мүмкүн болсо, колубуздан келе турган болсо, күндө ошо көмөк көрсөтүүгө биз даярбыз. Анткени